Саламатсыздарбы, угармандары, көрөрмандары, сиздер менен Диван аттуу авторду көрсөтүү. Ал көрсөтүүнү мен Куттумедин Базаркулов алып барам. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн темасы Кыргыз казак бир тууган деп аталмакчы. Ал эми бүгүнкү биздин диванда казак кызы, ошондой эле ырчы, блогер, тиктокер Гүлмира Избасканова жана ошондой эле кыргыз кызы, ырчы Баян Сыдыкова болмокчу. Саламатсыздарбы? Assalamu alaikum. Эми сиздер менен сүйлөшүп отурганга мен аябай кубанычтамын. Себеп дегенде бул интеллигенция менен интеллектуалды бул жашты ылгабайт, а музыка элди ылгабайт. Ошондуктан мен жаштар менен сүйлөшүп атканыма аябай кубанычтамын. Деги эле бүгүнкү күндө ушу экөөңүздөргө жаштар көбүнчө эмнени каалайт? Мына өзүңүздөрдүн жора жолдошторуңуздар менен сүйлөшүп жүрөсүздөр. Деги эле эки муундун айырмасы эмне? Ата энелердик муун менен анын балдарынын мууну менен. Экөө ата эне болгону менен эки башка муундар. Жаштар эмнени каалайт көбүнчө? Ата энелердин тарбиясы кандай болот? Деңиздер, сиз баштасаңыз. Енді жастар кыздарды айтайын. Кыздар жакшы жерге барсам дейді турмушка. Ойлары сол ғой енді. Өбүрлүү шүбүрлүү болгусу келет. Және алга койгон максатына жеткиси келет. Енді казак кыргыз бир тууган деп бекер айтылмаган. Осындай кубанычтарда достугубузду артайык деп осындай ән жаздык, баян айтты. Өтө кубанычтымын колдоганына. Мен сразу кабыл алдым, ұсынысты колдадым. Сол жастардын енді максаты орундалса болду го. Ар кимдин өзүнүн арманы бар го, сол орундалса болду, баары бакыттуу. Негизи ошол ата эне бала болгону менен эки муундун айырмасы бар. Бүгүнкү күндө жаштар эмнени каалайт? Ошол жаштардын каалоосу эмнеде бүгүнкү күндө? Жаштар эми азыркы жаштар бир жаңыланууну каалап атпайбы? Мына Гүлмира кызыбыз, коногубуз TikTok тартып атышпайбы? Ошол TikTokко көп басым жасап атышат, Instagramга көп басым жасап атышат. Эми мурдакы илгерки тарбия менен азыркы тарбия бир башкараак да. Менин тарбиям башка, азыркы менден кийинки балдардын тарбиясы бөлөк болуп атат. Бунун себеби бул интернет булактары бир эмерек мындай түрткү берет го дейм да, бир башкача бир эмегечи. Мындай өзгөрүүнү каалап турушат да азыркы жаштар. Анан уккан музыкалары дагы бир кантип айтсам, мындай башкача бир музыкаларды жакшы көрөт да азыркы жаштарчы. Анан Гүлмирка экөөбүз ушундай бир кара жорго биздин кыргыз менен казактын ыры бии дагы бир болуп атпайбы? Эми динибиз бир, дилибиз бир. Ошондуктан ушу кыргыздын, казактын жытын жыттантып, даамын таттыртып, кара жорго сыяктуу ыр тартуулап атабыз азыр кыргыз элине. Кудай буйрса. Кандайча ушул кыргыз казак эгистей деген ыр болгон, андан кийин ал ыр кыргыз казак бир тууган. Ошону кандайча ырдап калдыңыздар? Кыргыз казак бир тууган деген ырды экөөңүздөр биригип, ушул экөөңүздөргө тең суроо да. Жок, эч кандай себеп болгон жок. Эткени мен как обычно Казакстанда тойда, концертте сөйтүп жүргөм. Сөйтүп дайрегимди ашайынчы деп бүтүп толуп калат. Кейде эринем, кейде анда түндө кол босаган кезде дайрег ашып отурам. Сөздү ашып калсам, осы Баян эже менин бир достук тууралуу орундаган Мейрамбек Беспаев агамыз, Газизхан Шекербек агамыз орундаган бир әнди кавер ретинде орундаган болотун. Сөйтүп осы Баян эже сону сурапты, мен осы әнди кыргызча айтсам деп. Сосын мен Баян эже, саламатсызбы, бул менин ырым эмес, мен кавер ретинде орундагам, бирок уруксатты осы агалардан сурайсыз дедим. Сөйтүп сүйлөштүк. Одан кийин Баян эже жанагы бир кайттан жазды. Бир эки аптадан кийин, дейм, примерно бир эки апта. Сосын Гүлмира осындай ән ырдасак калай карайсың деп. Сосын мен жарайт, бирок эскерттим, что ән унаса мен ырдай берем. Сосын Баян эженин жаза бериңиз дедим, ана ырды. Сөйтүп жиберди, сөзүн, текстин, бәрін, әнин. Бирок унаган кийин осуну айтып атырмын. Эткени сөзүн, текстинде достук тууралуу айтылган, элimiz, жерimiz, өткөн бабаларыбыз, батырларыбыз тууралуу айтылган. Сону унаган кийин мен сразу я дедим да, колго алып басып тастадым. Клипти де бүтүрүп тастадык. Сразу. Сиздин оюңуз?
Эми бул ыр биздин казак кыргыз бир туугандыгыбызды билдирип, даңазалап, денибиз, дилибиз бир деп айтып атпайбызбы? Биздин Чыңгыз атабыз, казактын Муктар атабыз ушул кишилерден бата алып, үлгү алып жүргөн эл, Кудай колдогон динибиз бир, мындай ушундай бир маанилүү ырды ырдагым келди да. Мен анан Гүлмирага айттым сунуштаганда, Гүлмира ушундай бир казак кыргызды даңазалаган бир ыр ырдасак кандай дейсиң, кандай карайсың десем, албетте текст жакшы болсо, обон жакшы болсо, баянт эте ырдаганга эмне жетсин, ырдайбыз Кудай буйрса. Анан Гүлмира айтты, баштаңыз анда ырды, баштай бериңиз дегенде, анан ырды жаздырып ошондо баштадык да. Азыр бизде угарман, көрөрмандар угуп отурат, ошол эле казак туугандар, ошондой эле кыргыздар угуп отурат. Бир куплеттен ырдап берсеңиздер. Ушул ырды. Жаздай жарқын көктем елбіз, қазақ қырғыз көчмөн елбіз, Құдай сүйіп өпкөн елбіз. Байырлаған беш көрді, бізде берген деңіз көліді, асқазону тегіз жерде. Қырғыз қазақ қыран елбіз, құдіретке шүкір дейбіз. Қол ойнатсам қомыста, қоштайт мені домбара, қылып екем жанып кеткес. Түндігібіз үйібіз, дінге бірдей сүйібіз, Алла деген ару елбіз, Алла деген ару елбіз. Рахмат. Гүлмира, сиз биринчи жолу Кыргызстанга келдиңизби? Неге ошол кыргыздар менен казактардын айырмасы эмне экен? Же болбосо айырмасы жок бекен кыргыз казактын? Өзгерекчиликтерин байкаган жокмун. Өйткені кийимimiz ою өрнек бір, қонақ жайлығымыз бір, тамақтарымыз да бір болды. Айырмашылығын көрген жоқпын былай қарағанда. Рахмат. Негизи кыргыз казак кызына бул узун чачтуу бул мүнөздүү келет. Ал эми кайсы бир кездерде ушул узун чач болсо керек экөөңүздөрдө тең. Ушул экөөңүздөргө тең суроода анан чачты кыркып имичти өзгөртү. Эмнеге турду? Шашым узун кезде бирок кылыктардын баары осундай болатын. Бирок бир ауырып калдым, сынак келди. Жарашып кеткенден кейін шашымды мен лысый кылып алып тастаган болатын. Бул кезде бирок мен шашым узун кезде мен термелерди айтатын, халтурантты айтатын. Ну, бирок акчаң болмагандан кийин, көкең болмагандан кийин по-любому чыга алмайсың. И жана мен ана жарашкандан кийин лысый кылып алып тастадым го. Сол кезде мен кепка кийип жүргем терс каратып. Сол терс карап кепка кийип жүрүп өлең айткам го. Сол өлең айткандан кийин жанагы опрос кетет, кыз ба, бала ма деген. Содан кийин кайып кетти. Аздап болсын көрермендерім жинадым. Содан кейін истеп танылдым. Бірақ енді жаман жақтары да бар. Өйткені қазақ қызына осындай қысқа шаш болмай, шаш өсір, ой-бай, сен ланы деп айта береді. Бірақ менің көздеген өзім мақсатым бар ғой. Мақсатқа жету үшін ешкім тыңдамау керек. Сондықтан 100% болмаса да, бір аздай процент болса да шығып келе жатырмын. Өз күшіммен, бірінші бір Алла деп айтайын, екінші анамның арқасы, үшінші өзімнің еңбектенгеннің арқасы. Сиздик боюнча чач боюнча. Мен дагы бул чыгармачылыкта жүргөндөн кийин бир өзгөрүүнү каалайт экенсиң. Мен да чачым узун болчу. Анан ойлонуп биздин белгилүү дизайнер эжеке Замира Молдошева эжеге барып сүйлөшүп, чачым мындай болчу. Бияктан кестик, мындай до конца кестим. Бул мен атайын стилимди өзгөртөйүн деп эле чачымды кырттыргам. Бирок мен дагы үй бүлөмөн уруксат алып, чындыгында папам каршы болду чачым кырттырган. А мамам, кайненем колдоду да. Чачыңды кырттырып эми чыгармачылыкта жүрүп, өзгөрүп, мындай башкача бир образдар менен чыгыш керек болду да. Анан ошондон улам өзгөрүлүп калдым. Баян сага суроодо ошол сенин алгачкы ырларың ошол кайнене деп чыккан да. Сен ушунчалык эле кайынчылсың да. Ооба, мен өзүм негизи ушундай адам да койм. Эми колдоп, мен ушул жетки даражага, мен ушул
20 жашка чейин ата энем жеткизсе, окутуп, тарбия берип, ушундай эми өзүм билем, жакшы адам экенимди ишенем өзүмөчү. Бирок эми тегеректе элдер билет да. Анан ушул даражага жеткизген ата энем андан кийин мени өзүнүн колуна алып, өзүнүн тарбиясын берип жүргөн менин мамам, кайненем да. Анан ушул киши мени ырдаткан ушул киши, колдоп, коштоп, көп иш кылып көрдүм, бизнеске да кирип көрдүм, бизнесим такыр болгон жок. Банкрот эле кылдым да. Анан отуруп алып эле ыйладым. Мен ырдагандан башка колуман эчтеке келбейт деп элечи. Анан басамда балам отуруп, жолдошум үчөөбүз ушинтип отуруп сүйлөшүп четишели анда. Ырдасаң ырда, колдоп колубуздан келген колдообузду көрсөтөбүз деп, ошондон улам чыгармачылыкка киргем да. Бала кезимден эле ырдап жана мектептерде конкурстарга катышып жүргөм. Өзүмдүн атам, папамдын байкеси баянист да, баянды ойнойт. Ошол мени сүрөп ырдатып жүргөн ушул киши. Гүлмира, жана сиздин апаңыз жөнүндө суроо бергим келет. Негизи сиз кыргыз элине ушул апаңыз менен ырдаган чоңу, жана кыргыздар досторум менин Золотой деген ырыңыз менен кыргыз элине белгилүү болгонсуздар да. Ушул апаңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Ошондой эле сиз ушул апаңыз менен ырдап атканда бутуңуздун көтөргөн жеринен таанылдыңыз да сиз. Апаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Ошол апаңыз да? Иә, мамам ғой. Негізі мамам, әкем де өнер адамды. Біз семьямызбен негізі өнер адамбыз. Бірақ мамамның арманы сол халыққа танымал болу керек еді. Бірақ папама тұрмысқа шыққаннан кейін, балдармен мен отырам ба үйде, сен де отыр деп айтқыздырмай, ырдатпай қойды мамам. Бірақ мамамның сол арманы мен болатын. Өйткені біз 4 ағайындымыз. Ең соңғы мен болғаннан кейін өнерге мен құлшынып тұрғаннан кейін мамам мені сүйреді 6 жасымнан. Сол мамам кез келген менің решениемді қолдайды, өйткені өнер адам түсінеді. Мамам мен осылай билеуім керек, биде тұрған не бар, мен самый главный мынаны ашып атқан жоқпын, или мынаны көтеріп атқан жоқпын. Ол движение. Ол болады, мама түсінеді бізде. Мамам жаным ғой. Анан элдин сүймөнчүлүгү менен күрөшкөн адам, мен элдин сүйүүсүндө болом деп жалпы калкты ойлогон адам өзүнүн сүйүүсүн унутуп калышы мүмкүн. Деги эле өзүңүздүн жеке сүйүүңүзгө кандай карайсыз, өзүлүк сүйүүгө? Деги эле сүйүү. Сурак. Өзүңдүн сүйүүңө жигит. Жигит пе? Жашоо. Менен үлкен болу керек. Жигит обязательно менен үлкен болу керек. Маған өмір кішкентайлар жазады, кішкентайлар не беспокойте, пожалуйста, деп. Үлкен керек, иманды болу керек, ішпейтін, шекпейтін, менің өнерімді қолдайтын качок болды. Осы ғана. Роза Рымбаева менен кандай жакындыгыңыздар бар? Деги эле ошол казак жылдыздар менен кандай жакындарыңыз бар? Алар менен маектешип турасызбы? Иә, Роза апкемизбен біз бір проектте болғанбыз, бір жобада мен жүргізуші болдым. Ол Роза апкеміз жюриде болды. Біз мама екеуміз не болдық, жүргізуші болдық. Уже таныспыз, уже как подружка ретінде араласамыз, бірақ дуэт жаздырмадық. Құдай қаласа ойда бар, жаздырсақ. Одан кейін басқа әншілермен енді бүйтіп қатты танысып кеткен жоқпын, но бірақ былай жобаларда, концерттерде көріп қалғанда былай араласа береміз. Негизи эле ошол жылдыздуулук айланыш клип тартуу Казакстанда кандай? Клип деген енді бізде кішкене қымбаттау. Клип түсіресің 1-2 миллионға, еще оны көрсету үшін тағы да төлейсің 100 мыңдай. В общем, бізде кішкене сол жағы қиындау негізінде. Бізде всегда төлейсің, госканал болса да төлейсің, клипті көрсету үшін, клипті түсіру үшін де төлейсің. В общем, бәрі money. Баян алдыдагы келечекте ойлоп, келечекте ошол кыргыз, казак биртууганчылык, маданияттык чөйрө кандай өнүгөт? Эми Кудайым буйруса, чоң алдыда чоң планым бар, мен өзүм ичимде да ал. Эми акырын мындай эч кимге айтпай, бир Кудайдын кулагына ыйлай берсең, бул нерсе болот экен да. А мен өзүм ачык айрым мурун болсо бирдемке кылып баштаганда, мен монтейин деп атпаймынбы деп ал болбойт экен. Мен ошону өзүм башыман өткөргөндөн кийин мен Гүлмира менен ырдайырда мен эч кимге айткан эмесмин, мына Асыл эжеге айткам. Анан мен мамам менен жолдошум билди да. Болду. Айтып алып анан болбой калса дагы
мындай шагыңсынат да. Эч кимге айтпай эле акырын бир нерсени кылсаң, акырын бир өзүң жолуң менен кете берсең, акырын ишке ашат экен да. Ошондуктан алдыда койгон пландарым көп, Кудай буйрса. Ошо биздин филармонияга Гүлмираны чакыргым келет. Өзүм бир чети айта кетейин, эми Кудайдын буйруганын көрөбүз алдыда. Баян, эми ушул казакча ырдайсың? Албетте, мен өзүмдүн мамам казактын кызы. Эгерде казакча ырдасаң, казакча ырдап берсең. Биздин Роза Арымбаева эжебиз аткарган эл кыргыздарда жакшы көрөт го ал ырды. Ата мекен деген ырды аткарып берейин. Кең далам толган айын толгайын, домбырам колго алайын жырлайын, казагымдын даласындай, көзүңдүн карасындай айналдым сенің ай ата мекен ай. Теңіздей теберендім тербедім, сапардан сағынышым сен менің. Дүние ай сырларындай мөлдіріп тұнғанындай, сағындым сенің ай ата мекен ай. Армандаған күндер ай, жылдыз тапқан түндер ай, өзің куә өмірде кімдер өтті кімдер ай, ата мекен ай. Рахмат. Деп казакча аткардым. Окшоштубу? Окшошто, әрине. Гүлмира, сиз ушул Түгөлбай Казаковдун жамгыр төктү деген ырын ырдап бересизди. Жакшы, ошолордон бир куплет ырдап берсеңиз. Жамгыр төктү эч басылбай, биз келаттык көл шал болуп, жол кароо көз ачылбай, бет алдымда шамал согуп, күн көркөрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти, жаштыгымда жеге чейин кайрылбастан кете берди. Рахмат. Өкүңүздөргө акыркы суроо, ушул кандай адам үлгү болуш керек? Кандай адам үлгү боло алат? Кандай адам үлгү боло алат? Ең бірінші адамда көркем мінез болу керек, қарапайымдылық болу керек, сабырлық болу керек. Одан кейін қолдан келгенше көмектесіп жәрдем беретін адам үлгі болады деп ойлаймын. Өйткені қарапайымдылықты, көркем мінезділікті Алла Тағала өте жақсы көреді. Сондықтан жүрегіміз тек иманға толы болсын. Әркім мысалға өнер адам болатын болса, жақсы орын қалдырып кететіндей сондайға ұмтылайық, Құдай қаласа. Сол кезде бізде бәрі тамаша болады деп ойлаймын. Ораза болса, ораза ұстап жүріңіздер. Сол. Сізден кейін шу сұрады. Мен ойым Гүлмира айткандай карапайым болуш керек, ыймандуу болушубуз керек, адамгерчиликтүү, элге жакшылык жасаган, колуңан келген жардамыңды берип, ошо. Анда биздин 20 мүнөттүк убактыбыз болуп калды. Сиздердин маек коюп бергениңиздер чоң рахмат. Дайыма ийгилик болсун, чыгармачылык изденүү болсун. Бул чыгармачыл адамдын эмгеги изденүүсүндө болот. Ошондуктан дайыма изденүүсүндө болот. Амин. Чоң рахмат. Чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер Диван аттуу авторду көрсөтүүнү көрдүңүздөр. Ал эми ал көрсөтүүдө казак кызы, ырчы, блогер, тиктокер Гүлмира Избасканова болду. Ошондой эле кыргыз кызы, ырчы Баян Сыдыкова болду. Эмесе саламатта калыңыздар.